Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашыр кызы тааныштырам. Акыркы суткада Баткен жана Лейлик райондорунда 2 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, Баткен районунун Карабак айылында жеке менчик бала бакча өрттөнгөн. Кырсыктан жабыркагандар жок. Ал эми Разаков шаарында турак үйдүн алдындагы жаңгак дарагы өрттөнгөн. Жерине өрт өчүргүчтөр тартылып, саат 23:21 чектөөгө алынган. Өрт түнкү саат 12:11 толугу менен өчүрүлгөн. Жабыркагандар жана материалдык чыгымдар болгон эмес. Ал эми өлкөдө сутка ичинде 14 өрт кырсыгы катталып, анын 2-сү Бишкек шаарында, 4-сү Ош облусунда жана 6-оо Чүй облусунда катталган. Баткенде 2 аткезчилик фактысы катталды. Кадамжайда коңшу өлкөдө 7 тонналык канар алып чыккан 20 жаштагы тургун аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан билдиришти. Ага ылайык 20 жаштагы тургундун жанындагы жүк коштоочу электрондук документ жасалма болуп чыккан. Ушундай эле факт Кыргыз-Тажик чек арасында орун алып, анда Лейлик районунун аймагындагы Мурас Достук унаа жолунда Тажикстанга 3,5 тонналык кир жугуч каражаттарды алып өтүүгө аракет кылган Лейликтин 31 жаштагы тургуну кармалды. Канарлардын жана кир жугуч каражаттардын баасы болжол менен 1,5 миллион сомду түзөт. Кармалган жүк жана жарандар андан аркы териштирүүлөр үчүн тийиштүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Милиция зомбулуктун алдын алуу чараларын көрүүдө. Милиция облустун бардык район шаарларында зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мындай иш-чаралар аймактагы уурулуктардын алдын алуу, үй-бүлөлүк чыр-чатактарга жол бербөө, ошондой эле зомбулуктарды болтурбоо максатында улантылууда. Милициянын маалыматында былтыр облус боюнча үй-бүлөлүк чыр-чатактын 327 учуру катталып, коргоо ордери берилген. Эске салсак, өстөбүздөгү жылдын 2-январында Кадамжайдын Ирелеш айылында 22 жаштагы айкыз күйөөсү тарабынан муунтулуп өлтүрүлгөн болчу. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.